Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Кыргыз өлкөсүнүн жол башчысы Садыр Нуркожоевич, ошондой эле УКМКнын төрагасы жана министрлер кабинетинин биринчи орун басары Камчыбек Кыдыршаевич, ошондой эле мамлекетибиздин башкы прокурору Курманкул Зулушев. Бүгүн белгилүү саясатчы Адахан Кимсанбаевичтин баш коргоо чарасы, тагыраак айтканда чечүүчү соту болгону турат. Учурдан пайдаланып, Кыргыздын катардагы атуулу катары өз пикиримди айткым келди. Сиздер жапжакшынакай эле көрүп, сезип турасыздар. Адахан Кимсанбаевич жалган жала менен кармалып отурат. Урматтуу жол башчылар, бул кишини ал жерде кармап отурган силерге эч качан абийир алып келбейт, силердин ишмердүүлүгүңөргө эч качан салым кошпойт. Тескерисинче, өзүңөрдүн кашык менен чогулткан авторитетиңерди чакалап чачканга негиз гана боло алат. Мээси бүтүн, ой жүгүртүүсү терең кишиге айкын көрүнүп турат. Аталган кылмыш иши боюнча Адахан Кимсанбаевичти кармаганга эч кандай далилдер, фактылар жана негиздер жок. Ошон үчүн мындай ойлоп табылган жоруктардан алыс болуп, бүгүнкү сот жыйынынын жыйынтыгы менен Адахан Кимсанбаевичти бошотууңарды мен талап кылат элем. Урматтуу бийликтегилер, ала кандай кыргызбыз, Адахан Кимсанбаевич сыяктуу чыгаан, кыраан инсандарды абакта кармап отурган бул адилетсиздик. Бул ынтымактын, биримдиктин жана мамлекетти алга сүйрөй турган аракеттердин бычагы болуп эсептелет. Тескерисинче, бул кишинин билгендерин, идеяларын, сунуштарын эске алып, чогуу аракеттенсеңер, Кыргыз өлкөсүн алга көтөргөнгө пайдабал түптөй аласыңар. Дагы кайрылам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин учурдагы Кыргыз өлкөсүнүн ажоосу. Бардык мүмкүнчүлүк сиздин колуңузда турат. Балким сиздин тегерегиңизде жүргөн кишилердин кайсы бир инсандардын көрсөтмөсү менен, алардын сунуштары менен жасалып жаткан иш чыгар. Бирок эртең эмес, бүрсү күнү, болбосо андан кийинки күнү бардык иштерге Кыргыз өлкөсүндө болуп жаткан жоопкерчилик сиздин мойнуңузда экендигин унутпаңыз. Мен сизди үстүрттөн байкаган киши катары так айта алам. Сиздин ичиңизде кириңиз жок, ыймандуу, кадыр барктуу үй бүлөнүн уулу экендигиңизди так билем. Сизде адамгерчилик деген касиет жок эмес. Ошон үчүн жети өлчөп бир кес демекчи, өзүңүз гана жыйынтык чыгарар убакыт келди. Сизден талап кылат элек, Кыргыздын атуулу катары өтүнөт элек, Адахан Кимсанбаевичти боштондукка чыгарсаңыз эч качан адашпайсыз. Ассаламу алейкум.